Сүйүктүү пайдалуу китеп каналынын катталуучулары. Эгер сиздерге биздин эмгегибиз жакса, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Ошондой эле сиздер тараптан болгон ар бир реакция, комментарий болобу, лайк болобу биздин кийинки дагы жакшы жумушту жасообузга дем күч берет. Урматтуу биздин жалпы угармандар, эгер сизге пайдалуу китеп каналындагы аудио китептер жаккан болсо, анда тааныштарыңыз менен бөлүшүп, жакындарыңызга жиберүүнү унутпаңыз. Бул китептер сиздин жана сиздин тааныштарыңыздын жашоосун жакшы жакка өзгөртөт деп терең ишенебиз. Биз менен болгонуңуздар үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Балды алда, бал челекти сындырба. Сылыктык кандай нерседе болбосун, аны жакшы кылат. Сылыктык кандай нерседе жок болсо, аны жаман кылат. Сүйлөгөндө жумшактыкты колдонуу, жылмаюу менен башкаларга кароо, бирөө менен жолуккан кезде жакшы сөз менен жолуктуруу жакшы сыпат. Ушундай кооздуктар баалуулуктарда гана болот. Бул момун мусулмандардын сапаты. Бул бал аарыга окшош кооз нерселерден жеп кооздукту жаратат. Эгерде гүлгө консо, аны сындырбайт. Анткени Аллах жумшактыкка бергенин катуулукка бербейт. Кээ бир инсандардын келүүсүнүн чыдамсыздык менен эки көзү төрт болуп күтөт. Алар келгенде жандары кубанычка батпай курсант болушат. Анткени алар сүйлөгөндө, алганда бергенде, сатканда сатып алганда, көрүшкөндө коштошкондо сүйкүмдүү инсандар. Дос күтүү бул өзүнчө бир өнөр. Аны кадыр барктуу жакшы инсандар гана кыла алат. Андайларды дайыма жакшы адамдар курчап жүрөт. Эгер алар келишсе, жүздөр жылмайып, жылуу мамиледе болушат. Алар жок болгон жерде аларды сурашып, артынан жакшы дубаларды кылышат. Ушундайлар бактылуу инсандар. Булардын өзгөчө мыйзамы, адеп ахлагы ушулай. Сага орой тийгендерге сылык мамиле менен жооп бер. Ошондо ортоңордо душманчылык бар киши болсо, боорукер дос сыяктуу болуп калат. 41-34. Мындай инсандар жамандыкты сылыктык менен, жакшы мүнөздөрү менен ичине жутуп алышат. Жаман нерселерди унутушуп, жакшылыкты гана эстеп калышат. Жаман жийиркеничтүү сөздөр болсо кулактарына кирбейт. Андай сөздөрдөн кайткыс болуп, узак кетип калышат. Булар ырахатта жашашат. Инсандар булардан дайыма бейкапар. Булардан мусулмандар тынчтык саламатта болушат. Чыныгы мусулман мусулмандарга тили менен жана колу менен зыян келтирбеген мусулман. Чыныгы момун мусулман инсандардын жандарына жана мал дүйнөсүнө зыян жеткирбеген момун мусулман. Сен менен мамилени үзгөндөргө мамилеңди ула. Сага кордук көрсөткөндөргө кечиримдүү бол. Сага бербегендерге бер деп Аллах мага буйрук кылды. Хадис. Такыба кишилер ачууларын жутушат жана адамдарга кечиримдүү болушат. 3:134. Ушундайларды тынчтык, амандык жана бейкапардык күтүп турат деп куш кабар берели. Акыретте да, Раббисинин алдында да чоң сооптор, кечиримдер жана астыларынан дарыялар аккан бейиштер күтүп турарын куш кабар берели. Такыбалар кудуреттүү падышанын Аллахтын алдындагы чыныгы орундарда болушат. 54-55. Аллахты эстөө менен жүрөктөр тынчтанат. Чынчылдык Аллахтын сүйгөн амалы. Ачык айкындуулук жүрөктү тазалайт. Тажриба жүзүндө көрүү далил. Жол көрсөтүүчү жалган айтпайт. Зикирден башка жүрөгүн нурданта турган сооптуураак амал жок. Мени эстегиле, мен да силерди эстеймин. 2:152. Аллах Тааланы зикир кылуу анын жердеги бейиши. Кимде ким ал бейишке кирбесе, акыреттеги бейишке да кире албайт. Зикир напсинин кайгысын, чарчоосун жана тынсыздануусун кетирет. Зикир баардык жакшылыктарга алып баруучу жеңил жана кыска жол. Курандагы зикир тууралуу аяттарды карап көрсөң, анын пайдаларын көрөсүң. Зикир кылып тажриба жүзүндө дарыланганга аракет кыл, шипаасын көрөсүң. Аллахты зикир кылуу менен коркуу сезимдер, кайгы капалар жоголот. Тоодой кайгы капа болсо да зикир аны кетирет. Зикир кылуучулар руханий эс алууда болушаарына таң калбаш керек. Себеби зикирдин негизи ушунда турат. Бирок таң калыштуусу караңгы инсандар зикирсиз кантип жүрүшөт? Алар өлүктөр, тирүү эмес. Ошондуктан алар качан тирилишээрин да билишпейт. 16:21. Чарчаганынан арызданган, оорудан ыйлаган, кырсыктан азап тарткан, кайгыдан жапа чеккен, Аллахтын улуг ысымдарын зикир кылып сура. Же сен анын ысымына бир теңдеш бар экенин билесиңби?
19:65. Канчалык зикир кылсаң ошончолук жүрөгүң рахатта болот, тынчтанат, бактылуулукту сезесиң. Анткени Аллахты зикир кылууда Аллахка гана таянуу, ишенүү, ага кайтуу, жакшы ойдо болуу, андан гана жардам күтүү. Эгер дуба кылынса ал жакын, чакырса ал угуучу, суралса жооп берүүчү жана башка көптөгөн мамилелер жагат. Чын көңүлдөн берилип, кичпейилдик менен сура. Анын жалгыз, мактоого ылайык, жумшак, суралуучу, кечирүүчү сыяктуу берекелүү ысымдарын тилиңе алып кайтала. Ошондо анын каалоосу күч-кубаты менен бактылуулукту, тынчтыкты, бейпилдикти, курсанчылыкты, нурдуулукту, кубанычты сезесиң. Ошондуктан Аллах аларга дүйнө жакшылыгын берип, акырет жакшылыгын эң көркөмүнө бөлөдү. 3:148. Же болбосо адамдарга Аллах берген фазилетти көрө албай жатышабы? Көрө албастык сөөктү да тешип өткөн курт сыяктуу. Көрө албастык жугуштуу оору сыяктуу денеге да бузукулукту таркатат. Кээ бирлерин айткан экен: көрө албастар эс албайт. Ал кордук көргөндүн кийимин кийген заалым, чынчылдын чапанын кийген душман. Дагы башкасы мындай деген: көрө албастык адилеттүү болуп жакшы көрүнгөнү менен жолдошунан баштап өлтүрөт. Мен алгач өзүмдү, анан силерди көрө албастыктан кайтарам. Башкаларды мээрим, ырайым кылбастан алдың, өзүмө анан силерге мээримдүү болууга чакырам. Анткени башкаларга көрө албастык кылуу менен өзүбүздү кайгы капага салып, этибизди жеп, каныбызды ичип, уйкубузду качырабыз. Көрө албас тандырга ысык от жагып, анан ага өзүн таштаган сыяктуу. Жакшы жашап жаткан турмушуңду бузуу үчүн тынчсыздануу, кайгы капага батуу, көрө албастыкты туудуруп турмушуңду бузат. Көрө албастын балеси тагдыр менен тартышат. Аллахты адилеттүүлүккө күнөөлөйт, шарият жолунда жаман адепте болот, туура жолдо жүргөн инсан менен кайчылаш пикирде болот. Өкүнүчтүүсү, көрө албас сооптон да куру калат. Көрө албас өлгөнчө жыртык кийим сыяктуу болуп жүрө берет, же болбосо инсандардагы жакшылыктар андан кетет. Баардыгы оңолот, бир гана көрө албас оңолбойт. Анын оңолуусу сендеги Аллах берген неемат жакшылыктарды, шыктуулугуңду, өзгөчөлүгүңдү, аброюңду алып салганда гана сени менен оңолот. Эгер ошондой кылган болсоң, мүмкүн аргасыздан сени менен жакшы болуусу ыктымал. Аллахым бизди көрө албастын жамандыгынан сакта. Көрө албас кара чааруулуу жылан сыяктуу болот. Ал күнөөсүз инсанга болгон уусун чыгарып бүтмөйүнчө тынчыбайт. Ошондуктан көрө албастыктан узак болгула. Анын жамандыгынан сактоосун Аллахтан сурагыла. Ал сени дайыма сактап турат. Жашоо кандай болсо ошондой кабыл кыл. Бул дүйнөнүн абалы жапа чегүү, чарчоо, түңүрөйгөн, түркүн түстүү, ар түрдүү кайгы капа жана кыйынчылыктар менен аралашкан. Сен ошолордун так ортосундасың. Ата болсун, жубай болсун, дос болсун, кадырлуу инсан болсун, үй болсун, жумуш болсун, баарынан бир кыйынчылыкты көрөсүң. Кээде алардан жаман нерсе да чыгып калат. Ошондуктан жамандыктын отун жакшылыктын суусу менен өчүрсөң, ошол замат кутуласың. Ал эми жаралоо бул өч алуу. Аллах Таала бул дүйнөнү эки карама-каршы нерсе менен жаратууну каалады. Эки түрдүү, эки бөлүк, эки көз караш, жакшы, жаман, оңолгон, бузулган, кубаныч, кайгы. Акырында ушулардын ичинен жакшысы, оңолгону, кубанычтуусу тазаланып бейишке кирет. Ал эми булардын ичинен жаманы, бузулганы, кайгысы топтолуп чыгып барып тозокко кирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, бул дүйнө каргышталган. Анын ичиндегилер Аллахтан алыстаткан нерселер да каргышталган. Бир гана Аллахты зикир кылуу жана ал сүйгөн нерселер, шарият көрсөткөн жолдо жүрүү жана пайдалуу иштер каргышталбаган. Табигый турмушта жашап, кыялдар менен жашаба, үлгүлүү бол. Жашоо турмуш кандай болсо ошондой кабыл кыл. Өз жаныңды турмуш курууга баш ийдир. Сага мал дүйнө эч качан туура жолдош болуп бербейт жана жетишээрлик да болбойт. Анткени туура жолдош жана толук жетишээрлик дүйнөнүн иши эмне? Аялың да сенин каалагандай толук жетишээрлик боло албайт. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан. Бир момун мусулман, эркек момун мусулман аялынан жетишээрлик ыраазы болбойт. Эгер бир кулк мүнөзүн жаман көрсө, башкасына, башка мүнөзүнө ыраазы болот. Ошондуктан колдогу бар нерсеге канааттануу керек. Кечиримдүү болуу керек. Жакшысын алып, жаманын таштоо керек. Кээ бир учурларда анча-мынча нерселерге көздү жумуп койгондукта жакшы. Мусибатка кабылгандардан жакшысың. Оң жагыңа жана сол жагыңа карап көр. Кайгыңды гана көрөсүңбү? Ар бир үйдө кайгырган бар. Ар бир жүздө көз жаш бар.
ар биринин өз арманы бар. Канчалагандар кайгы капада, канчалагандар сабыр кылууда. Мусибат жалгыз эле сенде эмес. Сендеги мусибат башкалардыкына салыштырмалуу аз. Оорунун айынан төшөктө жылдап жаткан канчалаган оорулуулар бар. Түрмөдө канчалаган жылдардан бери күн көрбөй жаткандар бар. Көргөндөрү 4 дубал. Эр жетип чоңойгон кезде бир боорун жоготкон канчалаган ата-энелер бар. Канчалаган кайгы капалар, карыздарлар, оорулар, жапа чеккендер бар. Уларга салыштырмалуу Кудайга ыраазы боло турган убак келди. Бул турмуш момундун түрмөсү жана кайгы капа экендигин билгин. Турмуш эрте менен ичи толу, заңгыраган сарай, кечинде ичи бош каңгыраган чөл. Бир карасаң эле баардык нерсе жайында, ден соолук жакшы, байлык толтура, бала чака көп, анан эле арадан бат эле күндөр өтүп кембагалчылык, өлүм, кайгы, оору. Биз аларды кандай жазалаганыбыз силерге маалым болду. Силерге мисалдар да келтирдик. 14:45. Issык кумда жаткан төбө сыяктуу сен да турмуштун ысык суугуна тажрыйбалуу бол. Айланадагылардын мусибаттарына өзүңдүкүн салыштыр. Мурункуларга да салыштыр. Ошондо сенин мусибатың алардыкына салыштырмалуу эч нерсе эмес экени билинет. Башкалардыкына караганда сеники жеңил экендигин түшүнөсүң. Ошондуктан Аллахтын сага берген ырайымына ыраазычылыгыңды билдир. Баарына ыраазы болуп жоготконуңду Аллахка тапшырып кой. Башкалардан үлгү ал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан үлгү алсаң болот. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам башына ичеги карынды ташташкан, эки бутуна чейин канга боёшкон, беттерин көгала кылышкан, алыш беришти тыюу салып акырында жалбырактарды жеп калган, Меккеден куулган, тишин сындырышкан, булар аз келгенсип аялына зына кылган деп жалаа жабышкан. Бир жоготкондо 70 сахабасын жоготкон. Улуу балдары баары каза болгон, кыздарынын көпчүлүгү да каза болгон. Ачарчылыктан курсагына таш байлаган, сыйкырчы, бакшы, жинди жана калпчы деген жалаа жабышкан. Бирок кудурети күчтүү Аллах Таала булардын баарынан сактаган. Албетте ушундай чоң сыноолор болот, мындан артыгы болбосо керек. Закария алейхиссалам пайгамбарда өлтүрүлгөн. Яхья алейхиссалам пайгамбарды да союп салышкан. Муса алейхиссалам пайгамбарды да куугунтукка алышкан. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарды да отко ыргытышкан. Ал эми 4 халифатта ушундай сыноолорго кабылган. Умарды разиаллаху анху канга боёшкон. Усманга разиаллаху анху кол салышып өлтүрүшкөн. Алиге разиаллаху анху куру дооматтарды коюшкан. Белгилүү аалымдарды камчы менен сабашкан. Жакшыларды түрмөгө отургузушкан. Күнөөсүздөргө кишен салышкан жана башка ушул сыяктуу толгон токойлор болгон. О момундар, силерге өзүңөрдөн мурунку элдердин макташы жөнүндө мисалдары келбей туруп, бейишке киребиз деп ойлодуңарбы? Аларга жакырлык, ар түрдүү оорулар жеткен жана көп коркунучтарга кабылышкан. 2:214. Намазга бекем бол. О ыйман келтиргендер, сабырдуулук жана намаз менен Аллахтан жардам сурагыла. 2:153. Эгер күтпөгөн жерден коркунуч келсе, кайгы капа башыңа түшсө, ошол замат намазга тур. Эс акылың өзүңө келет, жаның эс алат. Албетте намаз Аллахтын каалоосу менен башка түшкөн кайгы капаларды кетиргенге кепил болот. Эгер пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам бир иш таасир берсе, анда айтар эле: "О Билал, азан айтсаң, намаз менен мындан кутулалы" деп. Намаз пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көзүнүн кареги, бактысы жана кубанычы эле. Көрүнүктүү инсандардын өмүр баянын окуп көрсөм, эгер аларга бир сыгылуу же кайгыруу келсе, дароо ыкластык менен намазга кайрылышат эле. Ошондо аларга күч-кубат жана жакшы сезимдер пайда болот эле. Керек болсо согуш болуп коркунуч туудуруп жаткан учурда да намаз парыздыгынан түшпөйт. Ошол учурда да окулат. Намаздын эң жакшысы кандай учур болбосун чын жүрөктөн ыклас менен берилип окугандык. Ошондо гана инсандын жүрөгү рахат алат. Азыркы жаштардын башынан келген ар түрдүү фитна бузукулук күчөп турган убакта мечит дегенди билүү жакшы. Мечитте чекелери саждага тийип, биринчиден Раббисинин ыраазычылыгына ээ болушмак. Өз нафсилерин ушундай фитна азаптардан куткармак. Анткени кийин кеч болуп калса, көз жаштар пайда бербейт. Ошондуктан намаздан башка жанды жай алдыра турган нерсе жок. Эң чоң жакшылыктардын бири, эгер көңүл бурсак, бизге парз кылынган 5 убак намаз. Аны аткарсак, кылган кичине күнөөлөрүбүз кечирилет. Кудайдын алдында даражаларыбыз көтөрүлөт. Кайгы капаларды кетирүүгө да жардам берет. Көңүлүбүздү ыйманга толтуруп, ыраазычылыкта жашайбыз. Ал эми мечиттен узак болуп намазды таштагандар кыйынчылыктан кыйынчылыкка, кайгыдан кайгыга өтө берет.
Аларга бактысыздык болсун. Аллах алардын амалдарын текке кетирет. 47:8. Аллах бизге жетиштүү жана эң жакшы колдоочу. Ишти Аллахка тапшыруу, ага тобокел кылуу, анын убадасына ишенүү, ал берген нерсеге ыраазы болуу, ал жөнүндө жакшы пикирде болуу, андан жардам күтүү бул ыйман мөмөсүнүн эң жакшы белгиси жана момундардын бийик сапаты. Бир пенде ишинин аягы жакшы болооруна ишеничте болсо жана баардык иштеринде Аллахка гана таянса, ошондо Аллахтын коргоону, колдоону жана толук жардамды таба алат. Ибрахим пайгамбарды алейхиссалам отко ыргыткан кезде ал ушундай деп айтты: Аллах бизге жетиштүү жана ал эң жакшы колдоочубуз. Ошондо Аллах Таала жалындаган отту муздак жана саламаттык кылып койду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен сахабаларына разияллаху анхуда капырлар кол салганы келе жатат деп коркунучтуу кабарды айтышканда алар ушундай дешкен: бизге Аллах жетиштүү, ал эң жакшы колдоочу, ошондуктан алар Аллахтын жакшылыгы жана айкөлдүгү менен эч бир жамандыкка кабылбастан Аллахтын ыраазычылыгына бөлөнүп кайтышты. Аллах улуу беришендиктин ээси. 173-174. Албетте, инсан жалгыз өзү ар түрдүү окуяларды, кыйынчылыктарды, кайгы-капаларды жеңе албайт. Анткени инсан алсыз, күчсүз жаралган. Бир гана Раббисине таянып, ага ишенип, бардык ишти ага тобокел кылып тапшырганда гана жеңе алат. Адам баласын бир мусибат каптаган кезде анын айласы бир гана Аллахка тапшыруу. Аллахка гана тобокел кылгыла, эгер момун болсоңор. 5:23. Ошондуктан бир гана кудуреттүү жана баардык күчтүн ээси болгон Аллахка гана таяналы. Баардык кыйынчылыктан куткаруучу жалгыз өзү. Ал эми Ураанын ушул сөз болсун: бизге Аллах жетиштүү, ал эң жакшы колдоочу. Эгерде мал-мүлкүң азайып, карзың көбөйсө, кирешелериң токтоп, жумушуң жүрбөй калса, анда бизге Аллах жетиштүү, ал эң жакшы колдоочу деп айткан. Эгер кандайдыр бир душмандын коркунучу болсо, же болбосо залым инсандын коркунуч келсе, же болбосо бир кырсыкка кабылсаң, анда бизге Аллах жетиштүү, ал эң жакшы колдоочу деп чакыргын. Раббиңдин жетекчилиги жана жардамы сага жетиштүү. 25:31. Жер кыдырып көргүлө. Жүрөктү ойготуп, кайгы-капаны кетире тургандардын бири жер кыдыруу, тамаша кылуу. Ошондо жараткандын ар түрдүү ажайып кооз кудуреттерин көрүүгө болот. Табигаттын ушунчалык сулуулугун тамаша кылууга болот. Үйдөн чык да айланага көз чаптыр. Тоого чык, кырларды кез, бак дарактарга чык, дарыя булактардын тунук суусунан ич, жасмин гүлүнөн жытта. Ошондо жүрөгүңдүн эркиндигин, асмандагы бактылуулуктарга сайрап учуп жүргөн куштай сезесиң. Үйүңдөн чык да көзүңдөгү караңгылыкты ыргыт. Анан Аллахтын кенен жерин, зикир, таспихтерди айтып кыдыр. Тар бөлмөдө олтура берүү өзүн өзү өлтүрүүнүн жолу. Ал бөлмө сенин бардык ааламың эмес, сен бардык инсан эмессиң. Анда эмнеге кайгы-капаларга баш ийип үйүңдө жатасың? Көзүң, кулагың жана жүрөгүң менен. Жеңилдик мезгилде да, оорчулук мезгилде да Аллахка тобокел кылып чыга бер деп айт. 9:41. Келгиле Куранды ой жүгүртүү менен окуйлу. Өз сүйүүсүн айтып сайраган куштай, аскалардан кантип агып келгенин айткан тунук суудай бололу. Жер кыдыруу бул өзүнчө рахат. Муну докторлорда кайгыга батып тар бөлмөсүндө олтургандарга кеңеш беришет. Ошондуктан келгиле, бакыт жытын сезүү үчүн, курсант болуп кеңири кесен ой пикир жүргүртүү үчүн сапар кылалы. Асмандардын жана жердин жаралышына пикир кылып, адамдар Аллахтын улуулугуна кулдук кылып, "О, биздин Рабби, сен буларды жөн эле жаратканың жок. Сен баардык кемчиликтүү сапаттардан аруусуң." 3:191. Эң жакшы сабырдуулук керек. Кыйынчылыктарга сабыр кылуу жакшы инсандардын мүнөзү. Алар башына түшкөн кыйынчылыктарды жеңилдик менен жана каалоо менен кабыл алышат. Эгерде сен экөөбүз сабыр кылбасак, анда эмне кылуу керек? Же болбосо сенде сабырдан башка чече турган нерсе барбы? Же бизге сабырдан башкасын үйрөтөсүңбү? Илгери белгилүүлөрдүн бирине мусибаттар келе берет. Бир кыйынчылыктан чыкса, артынан башкасы келет экен. Ал эми ал сабыр жана Аллахка ишенүү калканы менен гана коргонот экен. Акылдуулар ушундай болот. Ар түрдүү кыйынчылыктар менен күрөшүп, аягында аны жерге жыккан. Абу Бакыр разияллаху анху ооруп калып, анын алдына кирип калышат да сурашат: "Сага табып чакыралы" дешсе, анда Абу Бакыр разияллаху анху айтат: "Табып мени көрдү." Тигилер сурашат: "Эмне деп айтты?" Абу Бакыр: "Өз каалооңо өтө бекем экенсиң" деп айтты деген экен.
Сабыр кыл. Сабыр кылууда Аллахтан гана жардам сура. Сабыр кылып жардам келишине ишен. Жакшы болоорун билип, анын сообун күт. Ошол сага келген кыйынчылыктарга сабыр кылуу менен күнөөлөрүң төгүлөт. Сабыр кыл, канчалык кайгы капалар келбесин. Албетте аны жеңүү сабыр менен гана болот. Жеңиш кыйынчылыктан кийин келет. Кыйынчылыктардын артынан жыргалчылык келет. Белгилүү инсандардын бул дүйнөдө басып өткөн өмүр баянын окудум. Алар өтө сабырдуу жана кыйынчылыктарды көтөрө билгендигине таң калдым. Аларга келген мусибаттар башына жааган муздак суудай болгон. Бирок алар тоодой бекем туруп, акыйкатты бекем кармашкан. Арадан аз убакыт өтпөй, Аллах аларга жардам колун сунган. Кубанычка бөлөнүшүп, кыйынчылыктан соң жардам келген. Алардын башына мусибаттын артынан мусибаттар келген. Ошондой болсо да катуу туруп, аны жеңүү үчүн күрөшкөн. Жер шаарын башыңа көтөрбө. Кээ бир инсандар бар. Төшөктө жаткан абалда эле алардын напсилеринде дүйнөлүк согуш жүрөт. Эгер согуш токтосо, жеңишке язва, кан басым, кан оору сыяктуу оорулардан алат. Сыртта болуп жаткан окуялар менен кошо күйөт. Кымбаттап кетсе кыжыры келет. Жамгыр кеч калса тополоң кылат. Акчанын курсу түшүп кетсе жаңжал кылат. Ошондуктан дайыма алар таарыныч, тынчсыздануу менен жүрүшөт. Ар бир добушту өздөрүнүн зыянына деп ойлошот. 63:4. Ошондуктан мен саңа кеңешим, жер шаарын башыңа көтөрбө. Болуп жаткан окуяларды жерге ташта. Аны ашказаныңа койбо. Кээ бир инсандардын жүрөгү мачалка сыяктуу ар бир калпушак сөздөрдү өзүнө сиңирип алат. Болор болбос нерсеге таарына берет. Ар бир нерсеге тынчсыздана берет. Ушундай жүрөктүн бузулушуна кепилдик бар. Аны көтөрүп жүргөндө жаман акпалга калат. Акыйкат жолун баштагандарга илимине илим, ыйманына ыйман кошулат. Ар нерсеге ой берген алсыздарга коркунучуна коркунуч кошулат. Ал эми эр жүрөктөргө кырсык балээлерде таасир бербейт. Алардын жүрөгү кенен, кайраттуу, ишеними бекем, сабырдуу болушат. Ал эми коркок, болор болбос нерселер менен, калпушактар менен, болбогон кыялдар менен күнүнө өзүн өзү соет. Эгерде олуттуу жашоону кааласаң, анда башыңа келген иштерди эр жүрөктүүлүк менен кабыл кыл. Бирөөнүн коркутканына коркпогун. Куулук кылып, алдагандарга тынчсызданба. Эгер кыйынчылык келсе, андан да өткөн кыйын бекем бол. Жүрөгү алсыздарга Аллахтын мээрими болсун. Бир күндө алар канча жолу тынчсызданышат. Сен алардын бул жашоону, дүйнөнү өтө жакшы көргөн адамдар экендигин байкайсың. 2:96. Ал эми акыретти жакшы көргөндөргө Аллахтан жардам келет. Аллахтын убадасына бекем болушат. Аларга Аллах тынчтык, бейпилдик түшүрдү. 48:18. Арзыбаган нерсеге сынып калба. Кээ бир инсандардын кайгысына себеп болгон, эске албай турган эле арзыбаган нерсе. Мунафыктарга карап көрсөң, алардын кайгылары эмнеде болгон? Куранда булар тууралуу мындай дейт. Мындай ысыкта урушка чыкпай эле койгула, дешти. 9:81. Мага калууга уруксат бер. Мени азгырыкка алып барба дешет. 9:49. Үйлөрүбүз кароосуз ээн калган болчу. 33:13. Бизге бир бале келишинен коркобуз. 5:52. Бизге Аллах да, анын элчиси да алдап гана убада берген экен дешти. 33:12. Кандай гана бактысыз инсандар. Кээ бир инсандардын көңүлдөрү курсакта, байлыкта, заңгыраган үйлөрдө. Анткени алар башынан көтөрүп асманды, жылдыздарды карап, эч ой жүгүртүп көрбөгөн. Каалоолору унаасында, кийиминде, шаан шөкөттө. Кээ бир инсандарды карасаң эртели кеч кайгыда, кайгысынын себеби аялы менен жаңжалдаша берет. Же баласы менен, же болбосо бир жакыны менен, же бир жаман сөз угуп калгандыгы үчүн, же болор болбос нерсе үчүн. Мына ушулар алардын көйгөйлөрү, анткени буларда алек болуу үчүн келечектүү максат жок. Же болбосо убакытты бекер өткөрбөө үчүн бир нерсеге көңүлдөрү жок. Анткени булар мындай дешет. Эгер идиштен суу төгүлгөн болсо, ордуна аба толот. Ошондуктан кыла турган ишиң тууралуу ойлонуп, ошого көңүл бур. Ушундайча аракет жасаган ылайыктуу деп ойлон. Анткени ошол үчүн күчүңдү, акыл эсиңди, этиңди, каныңды, убактыңды жумшайсың. Эгер ойлонбосоң, өзүңдү өзүң алдап, убакытты текке кетирген болосуң. Психологдор мындай дейт. Ар бир нерсенин өз чечимин бер. Мындан да туурасы Аллах Таала айткандай. Аллах ар бир нерсеге ченем өлчөм белгилеп койгон. 65:3. Ошондуктан ар бир ишти өз ченемин, салмагын, ордун бер. Зулумдук, үстөмдүүлүк кылуудан абайла.
Сахабалар разиаллаху анху пайғамбарыбызға саллаллаху алейхи вассалам дарақтың астында тұрып уадауызға тұрауыз деп қол берішкенде, байт қылышқанда Аллахтың разышылығын алышқан. Анткені алардың көңілдері Аллахтың разышылығында болчу. Алем ошол сахабалар менен жүрген дағы бір өзінің көңілі төсінде болып қол беруден да құр қалған. Ошондуктан арзы болған нерсени таштап, аны менен алек болбо. Ошондо көпчүлүк кайгыларыңдын кеткенин сезесиң жана кубанычта болосуң. Аллахтың бергендерине разы болсоң, эң бай инсандардан болосуң. Алдыңкы темалардын биринде ушул маанide айтып өткөн элек. Ал эми азыр түшүнүктүүрөөк жана жөнөкөй болуш үчүн айтып өтмөкчүбүз. Сага берилген нерселерге сен разы болууң керек. Дене түзүлүшүңө, мал-мүлкүңө, балдарыңа, үйүңө, жөндөмдүүлүгүңө ал эми Куранда мындай деген. Сага бергендеримди ал да шүгүр кылуучулардан бол. 7:147. Сахабалар жана табииндердин доорундагы аалымдардын көпчүлүгү жана алдыңкы доордогу мусулмандардын да көпчүлүгү кембагал эле жашашкан. Аларда баалуу нерселер, заңгыраган үйлөр, унаалар жана кызматчылар болгон эмес. Ошондой болсо да бул дүйнөдө бактылуу жашашкан. Анткени алар Аллах Таала бергенди туура пайдалана билишкен. Ошондуктан алардын өмүрлөрү, убакыттары жана иштери берекелүү болгон. Ал эми кээ бир инсандарга байлык, бала чака жана башка көптөгөн жакшы нерселер берилсе да бактысыз жашашат. Анткени алар акыйкаттан бурулушуп туура эмес жолго түшкөндүгү үчүн. Бул да колундагы бар нерселер эч нерсе кыла албастыгына ачык айкын далил боло алат. Кээ бир инсандарды карасаң колунда жогорку билимдүү дипломдорду көтөрүп жүрөт. Бирок эч нерсе деле жок, түшүнүгү да пас, таасирдүүлүгү да жок. Ал эми кээ бир инсандарда ченемдүү илим болсо да, ошонусун туура пайдаланып башкаларга пайда берүүдө, оңдоп түзөөдө пайдалуу дарыя сыяктуу кылган. Эгер бактылуу болом десең, Аллахтын сага бергенине разы бол. Келбетиңе, үнүңө, акылыңа, кирешеңе разы бол. Бирок кээ бир такыба инсандар мындан да азына разы болуп сага мындай деп айтат. Азыркы акыбалыңдан да азына, мындан да жаманына разы бол. Бул дүйнөдө бир жери кем болуп өткөн инсандардын кээ бирлерин айтсак. Ата ибн Рабах өз убагында эң чоң аалымдардан болгон. Кызматчы кара жүздүү, жалпак мурун, денеси жакшы иштебеген тармалчач инсан болгон. Ахнаф ибн Кайс арабтардын эң акылдуусу болгон, денеси арык, бүкүрү жана эки буту кыйшык инсан болгон. Армаш эң чоң хадисчи аалым болгон, кызматчы, көзү начар көргөн, бир колу жок, кийими жамалган жана үйүнүн эскилиги жеткен инсан болгон. Ал эми пайгамбарлар саллаллаху алейхи вассалам болсо, баары убагында кой кайтарышкан. Дауд алейхиссалам теримчи болгон, Закария алейхиссалам жыгач уста болгон, Идрис алейхиссалам тегүүчү болгон. А бирок ошондой болсо да эң таза жана жакшы инсандар эле. Анда эмесе сенин кадырың, жөндөмдүүлүгүң, жакшы амалың, пайдаң жана түзүлүшүңдүн эң туура жолго пайдаланып сулуулугуңдун жоктугуна, байлыгыңдын жоктугуна, балдарыңдын жоктугуна өкүнбөй, Аллахтын сага бергенине разы бол. Алардын дүйнө тиричилигиндеги ырыскысын араларына биз бөлүштүрдүк. 43:32. Ченем жок кенем болгон бейишти эскер. Эгер бул дүйнөдө ач калсаң, кембагал болсоң, капалансаң, оорусаң, көңүл чөксө, акарат көрсөң, анда чыныгы жыргалчылыкты эсте. Эгерде чындап ушул ишенимде болуп туура жолдо амал кылсаң, жеңилгениң жеңишке айланат, жамандыгың жакшылыкка айланат. Чыныгы акылдуу инсан акырет үчүн амал кылат. Анткени акырет түбөлүк калуучу. Ал эми акмак инсан бул дүйнөдө түбөлүк кала тургандай ойлойт да, башына бир кыйынчылык келгенде сабырсыздык кылат. Бир нерсе болсо эң өкүнгөндөрдөн болот. Анткени ал бул жок болуучу каргашалуу дүйнөнү гана көрөт. Андан башка эч нерсени көрбөйт, пикир да кылбайт. Бул дүйнө үчүн гана амал кылат. Кайгы капасын курсанчылыкка алмаштырышын каалабайт. Качан гана ал инсандан жүрөгүндөгү жана көзүндөгү караңгылык пардасын алганда, ошондо акыреттеги түбөлүк жыргал жашоону ойлоп, жараткандан келген туура акыйкат кабарды угат. Чындыгында акырет үчүн көңүл буруп, оор эмгек кылып аракет жасоо керек. Эгер бейиштеги жашоону ойлоп көрсөк, бейишке киргендер оорубайт, кайгы капа болбойт, өлүм да болбойт. Жигиттик курагы түгөнбөйт, кийимдери эскирбейт, бөлмөлөрү ушундай жаркылдап турат. Ал жакта эч көз көрбөгөн, кулак окпаган, адам баласынын оюна да келбеген укмуш нерселер бар. Бир дарактын аягына жетүү үчүн 100 жыл жүрсө да аягына жетпейт. Алтындан, жакуттан, маржандан курулган бийик-бийик сарайлар бар. Мөмөлөрү кол сунсаң эле жете турган болуп ийилип турат. Түгөнгүс кооз булактар бар.
Жата турган орундар ушундай жумшак, рахаттуу, ичүүгө даяр турган катар-катар чөйчөктөр, сап-сап тизилген жаздыктар, балпылдаган килемдер салынган. Ал жакта эч коркунуч, жамандык деген болбойт, жалаң гана тынчтык жана саламаттык болот. Негизинен бул нерселерди калем менен жазып түгөтүүгө болбойт. Анда эмнеге ойлонобуз, пикир кылбайбыз? Эгер бара турган жер ушундай болсо, анда башына кайгы түшкөндөр кайгысын токтотсун, жүрөгү эзилгендер кубанычта болсун. Байлыкка жетпей кембагал болгондор, каяга чөгүп кайгырып жүргөндөр, Аллах Тааланын ушундай кенен болгон бейишине жетүү үчүн салих, жакшы амалдарды жасагыла. Аларга ар кайсы эшиктерден периштелер кирип мындай дешет: сабыр кылганыңар себептүү силерге Аллахтын саламы болсун. Акырет үйү бейиш кандай жакшы. 13, 23-24. Жалпы кечиримдүүлүк. Инсан ар күнү жатаардан алдың баарын кечире билүүсү керек. Күнү бою ким ага жамандык кылса, жаман сөз айтса, ушактаса, урушса, тилдесе, кыскасы кандай гана жамандык болбосун кечиримдүү болгону жакшы. Ушул жол менен гана инсан ички сезимин тынчтандырып, оңой жашай алат жана мээримдүү, ыймандуу болгон Аллахтын кечиримине да ээ болот. Жамандыктардын баарын кечире билгендик дүйнөдөгү эң жакшы дары болуп саналат. Бул да Аллахтын китебинен алынган дары. Жамандыкты жакшылык аркылуу жойгула. 41-34. Ачуусун сабыр менен баскандар, адамдарга кечиримдүү болгондор, ушулар такыбалар. Аллах жакшылык кылуучуларды сүйөт. 3-134. Жашоонун эң жакшысын жана эң бийигин каалаган инсан, жүрөгүңдү 7 жолу кечиримдүүлүк менен жууп, 8-син таза кечиримдүүлүк менен жууп сал. Бир инсан Абу Бакирге разиаллаху анху жаман сөз айта баштады да мындай деди: Аллахка ант, азыр ушундай жаман сөз айтам, кабырыңа чогуу кирет дегенде, Абу Бакр разиаллаху анху: жок, ал сенин кабырыңа кирет деп жооп берди. Имам Шабийди бирөөсү тилдеп калды. Ага имам Шабий мындай деди: эгер айтып жатканың жалган болсо, Аллах сени кечирсин. Эгер чын болсо, анда Аллах мени кечирсин. Жүрөктү чага турган жыландарга, акараттуу чаяндарга, көрө албас кобраларга айландыруу ыймандын алсыздыгы, адамгерчиликтин күчсүздүгү жана жаман ойлуулуктун эң чоң белгиси экендигин көрсөтүп турат. Шекспир айткандай, жүрөгүңө душманың үчүн от жакпа, ага өзүң күйөсүң. Аппак тунук жүрөк кандай жакшы, ал жүрөктүн ээси кандай гана бактылуу, анын жашоосу кандай гана жыргал, уйкусу кандай таттуу, намысы кандай таза. Негизинен бул 5 күндүк жашоодо талашып тартышканга орун барбы? Каршылыктар менен душмандык кылууга убакыт барбы? Анткени өмүр кыска, жамандык кылгандын баарынан эле өч алам дештик, ката кетиргендердин баарынан да өч алам дештик. Бул соопторду кетирет, күнөөнү көбөйтөт, жүрөктө сыгылат, кайгы капа көбөйүп ар кандай ооруларды пайда кылат. Ашказан оорусу, кан басымдуулук, жүрөк оорусу, мээге кан келүү сыяктуу оорулар. Дүйнөдө эң жакшы доктурлар үчөө: доктор Кубаныч, анын кесиби кубанычтуулук, кечирим жана учурашуу. Доктор Тынчтык, анын кесиби ишти тынчтык, акырындык менен жасоо жана жакшылык менен жооп берүү. Доктор Кайтаруу, анын кесиби денеге келген бардык зыяндуу нерселерди жана Аллахтын ырайымынан куулган шайтандын жамандыгынан кайтаруу. Инсандар, бул жашоо кооз жашоо. Күндүздүн жарыктыгын, күндүн нурдуулугун, таңдын шооласын, акшамдын кызарганын көрбөй турасыңбы? Эмнеге табигаттын укмуштуулугуна шерик болбойсуңар? Жылдыздар жылмаңдагандай жылмаңдабайсыңарбы? Куштар менен кошо талпынууга аракет кылбайсыңар? Таңдын таза шамалындай куунак болбойсуңар? Шүйдүрүмдөй жумшак болбойсуңар? Анткени бул жашоо кооз. Эгер шайтанды, жамандыкты, шектүүлүктү, тилдөөнү, каардуулукту, кабакты салганды чыгарып салсаңар, ошондо жашоо кооздукка айланат. Эң жаманы кээ бир инсандар бар, ар дайым кабагы салынып жүрөт. Ага күндүн жарыгын көрсөтсөң, ысыктыгын айтат. Атыр гүлдү сунсаң, тикенегин көрсөтөт. Караңгы түндүн жылдыздарын көрсөтсөң, караңгылыктан наразы болот. Анда эмесе ким сага жамандык кылган болсо, жатаар алдында баарын кечирүүнү сунуш кылам. Ошондо гана бактылуу түндө өткөрөсүң. Сен үчүн ошон түндөн жакшыраак түн жок. Инсандарды кечире билгендерге жакшылык болсун. Ачуусун сабыр менен баскандарга ийгилик болсун. Каталарды кечирип ошону оңдой билгендерге жаркыраган гүлдөр болсун. Туура инсан чыныгы момун, уулуу, май сыяктуу болбойт. Ал эң жакшы адамгерчиликтүү, адеп ахлакты ойлоп табат. Анын пешенесинде
Ал эми кимде-ким кечирип араны оңдоп койсо, анын соогун Аллах берет. 42:20 деген мөөр басылат. Аллах башкаларга кылган жамандыктарыбызды кечирсин, башкалардын да бизге кылган жамандыктарынан кечирсин. Кудай буйруса эртең эле бейиште бир жерде көрүшөбүз. Алардын көкүрөгүндөгү кектерди чыгарып салабыз. Алар бири-бирине бир тууган болушат жана мамыктардын үстүндө бет маңдай отурушат. 15:47 Жылмаюу. Бул жашоо кайгы, капа, кыйынчылыктар менен аралашкан. Чындыгында инсан машакатта жаралган. Акылман болсун, аалым болсун, окумуштуу болсун, философ болсун, баары өз башынан өткөн кыйынчылык, түйшүктөрдү айтат. Булардын баары сенин башыңа түйшүк келбесин, оор ишке кабылба деп айтышат. Андай болсо алдыңа келген баардык кыйынчылыктарды, мусибаттарды, ооруларды жылмаюу менен гана тосуп ал. Анткени кыйналып, ыйлап өкүнүү эч качан жардам бербейт. Бирок жылмаюу бул жеңишти жарыялап көрсөтөт, напсини тарбиялайт, сабырдуулукту билдирет, тагдырга ыраазы болуу, башка түшкөндөрдү кабыл алуу. Балаң каза болгондо ыйладың эле, ал кайтып келдиби? Банкрот болгонуңда өкүндүң эле, акчаң кайтып келдиби? Душман сага каардуулукту көрсөткөндө бакыр өкүрдүң, аны жеңе алдыңбы? Андай болсо бир мусибатты эки мусибатка айландырба. Бирок түйшүк келген кезде кычкыл лимондон таттуу суусундукту жаса. Улуу инсандар тууралуу тарых барактарында биз үчүн сакталып келген үлгүлөр бар. Алар эң кыйын акпалдарды башынан өткөрүшкөн, бирок ошого сабыр кылышып, ар кандай кыйынчылыктарды жылмаюу менен гана кабыл алышкан. Фудайл ибн Ияддын баласы каза болгондо ал жылмайып калат. Анда жора жолдоштору эмне болду деп сурашканда ал менин ыраазы экеним Раббим билүүсү үчүн деп жооп берет. Ухуд согушунда мусулмандар жеңилип, мусулмандардын арасында өлгөндөр жана жарадарлар көбөйгөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат: Раббими мактоо айтыш үчүн менин артыма тургула. Ал эми кээ бирлер ошол кезде уйкусуроо менен кабыл алышкан экен. Бул тууралуу ыйык Куранда мындай дейт: Ал өз мээримдүүлүгү катары силерге тынчтандыруу үчүн куш уйку берди. 8:11 Анда эмесе мага да сага да кандай гана кыйынчылык келбесин уйкусура уктабасак да бир гана жылмаюу менен кабыл алалы. Кээ бир инсандар бар, алар өтө сабырдуу келишет. Баардык келген түйшүк кыйынчылыктарды жылмаюу менен кабыл алышат. Анткени алар тагдырга ыраазы, ички сезим ишеништерине бейпилдикте жана ыймандары күчтүү. Алардын жүрөктөрү тоодой, алардын арасында баса албай отурушка отуруп калгандары да бар. Бирок баарын жылмаюу менен кабыл кылат. Кээ бирлери оорунун айынан көптөгөн жылдар бою төшөктө жатат. Бирок жүздөрүндө ыраазычылык жылмаюусу бар. Дагы бир байлыгын жоготкон, бирок тагдырга ыраазы болуп жылмайып кабыл алган. О Аллахтын тагдырына ыраазы болгондор, о башына кыйынчылык келген кезде аны жылмаюу менен кабыл кылгандар. Куранда силер тууралуу мындай деп айтылган: Аларга ар кайсы эшиктерден периштелер кирип мындай дешет: Сабыр кылганыңар себептүү силерге Аллахтын саламы болсун. Акырет үйү бейиш кандай жакшы. 13:23-24 Жашоо Аллах үчүн. Өлүм тууралуу китептерибизде, лекцияларыбызда, сабактарыбызда аябай эле көп айтып жатабыз. Негизинен биз жашоо үчүн жаралганбыз. Бирок жашообузду өлүмүбүзгө айландырып салдык. Көпчүлүк жерлерде маселелер, сабактар өлүм тууралуу айтылып, жашоо тууралуу аз айтылып калды. Өлүм бар экендиги чындыгында мен да билем. Ага даяргерчилик да көрүү керек. Бирок өлөөрдөн алдың жашоо да керек. Акыретке кетээрден алдың жакшы нерселерди, эң сонун адеп ахлактарды, пайдалуу иштерди, салих жакшы балдарды, пайдалуу китептерди жана башка көптөгөн таасирлүү нерселерибизди артыбыздан калтырып кеткенибиз жакшы. Аллах үчүн жашоо Аллах үчүн өлгөндөн жакшыраак. Анткени Аллах үчүн жашоо узун болот. Анда көптөгөн жакшы нерселер бар. Илим үйрөнүү, амал кылуу, ишеним, жакшы кулк мүнөз, мамиле кылуу, дүйнө жана акырет, укуктуулук жана ар кандай аткарылуучу тапшырмалар бар. Ал эми өлүм бул дүйнөдөн акыретке кетүү үчүн бир аз эле убакыт болот. Көпчүлүк жерлерде сөз болгондо бул жашоону таштоону, андан үмүттү үзүүнү айтышат. Ошонун натыйжасында инсандар бул жашоодон кантип кутулуунун жолун ойлоп калышууда. Алардын каниетинде бул жашоонун кадыр баркы жок болуп калды. Ошентип көпчүлүктүн пикиринде бул жашоодо көп өмүр сүрүүнүн кажети жок, батыраак акыретке кетүү керек деген ойлор пайда боло баштады. Бирок бизде алдың өткөн салих инсандар ошолордун эң башында турган туура жолго баштоочу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшы турмуштарды куруп,
алдыга өнүгүү үчүн жакшы кадамдарды жасап, эң сонун адеп ахлак, илим билимдерди негиздеп кеткен. Бүткүл дүйнөгө адилеттүүлүктү, ыймандуулукту орнотуу үчүн өз адамдарын жиберген. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам кийинки келген халифаларда жер жүзүндө ыймандуулукту, ынтымактуулукту, саламаттыкты, сүйүү, маданиятты орнотуу үчүн пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын жолун жолдогон. Ал эми кийинки келгендер болсо пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен жолуна ылайык келбеген нерселерди чыгарып, ар кандай руханий ооруларды пайда кылып, инсаниятты илимдүүлүктөн азгырып, инженерди инженерлигиңди кылба, устаны усталыгыңды кылба, дыйканды дыйканчылыгыңды кылба, доктурду доктурчулугуңду кылба деп баарын турмуш тиричилигин таштаттырып, өлүм үчүн кепин кийүүсүн каалады. Ошондуктан биз буга жок жана миң жолу жок деп айтаар элек. Жашоодон үмүтүн үзгөн инсандарсыз эле жашоо эң жакшы нукта уланып кете берет. Албетте, Аллах үчүн жашоо эң чоң ийгилик. Аллах үчүн жашоодо инсан эч кадыр баркы жок нерседен эң кадырлуу инсанга айланат. Соодагер адалдан табып адалга жумшаса, ошол үчүн эң кубанычта болуп соодасында береке болот. Дыйкандын дыйканчылыгынан береке болот. Анткени Аллахтын алдында ал үчүн сооп бар. Инсандар андан ыраазы болот. Мугалим Аллахтын пазилет жакшылыгына бөлүнөт. Анткени ал келечекти куруучу жаштарды тарбиялап, маданияттуулукка баштап, жүрөктөрдү туура жолго багыттоодо. Жоокер да өз кызматын ыраазы болуп аткарып, жүрөгү бейпилдикте болот. Анткени ал куралын көтөрүп, өз элин, жерин коргоодо. О аалымдар, инсандарга Аллах үчүн жашоону сүйүктүү кылып көрсөткүлө. Инсан бул жашоо маанилүү экендигин сезсин. Жаралгандыгында да бир даанышмандык, келечекте бир максат бар экендигин билсин. Ошондо гана ата-бабаларыбыз эң жакшы жашоо турмушту бизге калтырып кеткендей, биз да келечекке эң жакшы жашоо турмушту, алдыга өнүгүүнү жана көптөгөн жакшы нерселерди калтырып кетебиз. Ал эми кантип өлүүнү ойлогондордун келечеги да жок болуп, пайдасы да өзү менен кошо өлөт. Ал эми кантип жашаш керек деп ойлогондордун келечеги күндүн нурундай жаркырап, таңдын шооласындай чачырап, жамгырдын пайдасындай пайда берет. Чындыгында Куранда жашоонун эки түрдүү бар экендигин айтып кеткен. Аллах үчүн жашоо, Аллах үчүн өлүү. Эркек болобу же аялбы иманга келип, андан кийин салих жакшы амалдарды жасаса, биз аны бул дүйнөдө таза пакиза жашатабыз жана алардын акыреттик соопторун жасаган амалдарынан жакшыраак сооптор менен кайтарабыз. 1697. Кайгы капаң менен коштош. Кимде ким бул дүйнөдө бактылуу жашоону кааласа, ал үчүн чечим чыгарып, ошол чечимди сөзсүз аткарсын. Биринчи чечим: өткөндү унутуу. Өткөнкү проблемалардын баарын унутуп, аны ачылбай турган зынданга таштап, эч качан ачпасын. Башынан өткөн түйшүк мусибаттарды эч эске албасын. Бүгүн төрөлгөндөй болуп, раматлык болуп өтүп кеткен өткөн иштер тууралуу эч алакасы жок болсун. Анткени өткөндү эстөө акмакчылык. Канчалык көз жаш төгүлсө да, өкүнсө да аны оңдоого мүмкүн эмес. Андай болсо эмнеге сааттын жебесин артка кайтаруу керек? Өлгөндөрдү кабырдан чыгаруу керек. Аралаган нерсени кайра бүтүндөө керек. Тегирменде тартылган унду кайра буудай кылуу керек. Өткөндө эстеген акмак гана ушинтип ойлоосу мүмкүн. Экинчи чечим: келечек келгенче аны таштоо. Келечек күндү ойлоп, акылың ошону менен алек болбосун. Аны ойлосоң да акылың ага жетпейт. Келечек менен жашоо көлөкө менен күрөшкөн сыяктуу. Япондордун макалында айткандай, көпүрөгө келбей туруп андан өтпө. Бул эң туура сөз. Мүмкүн көпүрөгө жетпей калаарсың. Мүмкүн жеткенче көпүрөк бузулуп кетет. Мүмкүн аман эсен андан өтүп кетесиң. Келечек менен алек болуп, учурду таштап коюу, келген мүмкүнчүлүктү жоготуп, убакытты текке өткөрүү болуп саналат. Бирок бул сөздүн мааниси келечекке даярданба дегенди билдирбейт. Бүгүнкү күндү ийгиликтүү өткөргөн келечекке да даяр дегенди билдирет. Үчүнчү чечим: бүгүнкү күндү жаша. Бүгүн гана жашаймын деген ишеним болсун. Сенин жашооң бир күн гана. Бүгүнкү күнгө гана план түз. Ушул күн үчүн иш кыл жана ушул күндү пайдалуу, керектүү, салих жакшы иштер менен толтур. Ушул күндү көкүрөгүңдөгү болгон жамандыктарды сууруп сал. Жүрөгүңдөгү болгон ууларды, кайгы капаны алып сал. Бүгүнкү күндүн ар бир минутасын пайдалуу өткөргөнгө аракет кыл. Анткени өткөн иш кайткыс болуп өтүп кетти. Келечек болсо көрүнбөй, кайып нерсе, ага эч кепилдик жок. Анда эмесе жүрөгүңө ушул сөздү жазып ал. Бүгүнкү күн гана деп. Бир күн гана жашаарыңды билүү үчүн ишканаңа жазып алсаң, андан да жакшы болор эле.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисінде ушундай деген: егер таңды аттырсаң, кешті күтпө. Жумуш же өлүм. Немистер согуштан кийин ушул ураанды көтөрүп чыгышкан. Иш же болбосо өлүм деп. Ошонун натыйжасында Германия жумушчу орундары көп өлкөгө айланып, согуштан кийин 4 жыл өтпөй туруп, завод фабрикалары көп эң алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулган. Сөз рахаты деген китепте Исаак Ньютон мындай дейт: ийгиликке жетүүнүн себеби үчөө иш жана иш. Ал эми ошол иш-аракет илим, билим менен башталат. Аллах Таала Куранда мындай дейт: билгин, чындыгында Аллахтан башка Кудай жок. 47:19. Ал эми илим окуу үйрөнүү менен башталат. Окубаган коом илимди ала албайт, бир жумушту да кыла албайт, максатына да жете албайт. Жумуш кылбаган коом эч качан өнүкпөйт. Ислам дини илим алып аракет кылгыла деп үйрөтөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир инсандын колуна балта берип, ошону менен отун терип сатып турмушуңду өткөрүп, элдин алдында кембагал болбо деп үйрөткөн. Ал эми Умар ибн Хаттабтын разиаллаху анху убагында бир канча жигиттер жумуш кылбай эле кошунасына таянып мечиттен чыкпай олтура беришкендиктен, Умар разиаллаху анху аларды сабаган. Аларга Умар разиаллаху анху мечиттен чыккыла да жумуш кылгыла. Асмандан силерге алтын, күмүш жаамак беле деп бакырган экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келгенде мечиттин курулушуна өзү баш болуп катышкан. Хандак урушунда да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аң казууда өзү баш болуп казган. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам хадистеринин биринде чындыгында Аллах силерден кимиңер бир иш кылса, ошону эң жакшы жасаган пендесин жакшы көрөт деп айткан. Дагы башка хадисинде Аллахка алсыз момунга караганда күчтүү момун жакшыраак жана сүйкүмдүүрөөк. Идрис алейхиссалам пайгамбар түгүүчү болгон. Закария алейхиссалам пайгамбар уста болгон. Дауд алейхиссалам пайгамбар темирчи болгон. Муса алейхиссалам пайгамбар элдин коюн кайтарган койчуман болгон. Ал эми батыштын өнүгүүсүнүн себеби окуган илимдерин иш жүзүнө аткаргандыктан болгон. Ошонун натыйжасында завод фабрикаларды куруп эң өнүккөн мамлекет болушту. Ал эми биз болсо материалисттик илимге таянып алдык. География илими менен алек болуп Чад, Сенегал, Уганда мамлекеттерин борбор шаарларынан бери жаттап алдык. Жарир жана Фараздактын ырсаптарын жатка жаттадык. Ал эми булар бизге эч кандай нан бербейт, ой максатты да ишке ашырбайт. Искусство жана спортту өнүктүрүп жатабыз деп чыныгы өнүгүүнү таштап койдук. Камерундун футбол командасы Американыкынан күчтүү. А бирок Камерун өз элин катуу нан менен да жакшыраак кылып камсыз кыла албай жатат. Эгерде бир коом өнүгүүнү каалабаса, анын завод фабрикалары, ресторан, кафелерге айланат. Бир нерсени ойлоп чыгаруунун ордуна кумарканаларды ойлоп табат. Германияда Мерседестин эң сонундарын көрдүм. Ал эми бизде болсо төөлөрдүн эң сонундарын көрөсүң. Ошондуктан биз акылдуулардын сынагын өткөрүшүбүз керек. Ошондо эң жакшы ойлоп табуучу акылдууларды алдыга чыгара алабыз. Руханий оору менен ооругандарды ыймандуулук жана амал кылуу менен даарылашыбыз керек. Анткени бош убакыт куру кыялды пайда кылып, аягында өзүн өзү өлтүрүүгө чейин алып келүүсү ыктымал. Жумуш менен алек болгондор эң бактылуу болушат, анткени аларда туура эмес ой жүгүртүү үчүн убакыт да болбойт. Кайсы мамлекет алдыга өнүгүү үчүн иш аракеттер жасабаса, ал мамлекет уктап жаткан мамлекет болуп, пешенесине өлүк деп жазылган болот. Эгерде алдыга өнүгүү үчүн катуу аракеттер жасаган болсок, ошондо жумушсуздук, кедейчилик жана ар кандай ооруларыбыз жоюлмак. Ошондуктан урматтуу туугандар, өзүбүз эккен эгинден жейли, өзүбүз жасаган кийимден кийели деген ураанды алдыга коюп аракет жасайлы. Индиялык Калида Сай деген акындын эрте менен ырдаган ыры ушундай болгон: бүгүнкү күнүңдү жумуш менен өткөр, анткени бул күндүн жарыгы экинчи келбейт. Жумуш кылгандын тердеген тери жалкоонун атырынан да жыттуураак, тырышчаактын колу жалкоонун пешенесинен да жакшыраак, куруучунун үнү ырчынын ырынан да жакшыраак. Креслодо отуруп адилеттүүлүк менен жумуш аткарганга рахмат. Алар залымдарды тосуп, кордук көргөндөргө жардам берип, кайгыргандардын кайгысын чечет. Туура эмес түшүнүктөрдү оңдоп, ката кетирген жүрөктөрдү туурулаган мугалимдерге рахмат. Ооруларды айыктырып, ошолорго жардам берген докторлорго рахмат. Эгин эгип бактаракты тиккен дыйкандарга рахмат. Элин, жерин, динин коргогон жоокерлерге рахмат. Билеги күчтүү, билими күчтүү, ийгиликке жеткендерге да рахмат. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Ачууланба. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам эң жакшы осуят бул
Пайғамбарыбызға саллаллаху алейхи вассалам ачуысы бат келген бір кіші келеді да, мага бір осият айтыңызшы деп сұрағанда, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачуыңды келтірбе деп жооп берет. Анда жана киши кайра ошол сөзүн кайталаганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайра ачууңду келтирбе деп жооп берет. Ачуулануу бул эң жаман адеп болуп саналат. Адамдык сапатты жок кылып, инсандык кадыр бартыда түшүрөт. Көпчүлүк фитна, жамандык, көрө албастыкка окшогон нерселер, күнөөсүз инсандын канын төгүү, тилдөө, каргыш жаман сөздөрдү айтуу бул ачуулангандардын натыйжасынан келип чыгат. Согуш, мамилени үзүү, жаман ойлуулук, куулук бул ачуулануу менен бирге турат. Ошондуктан ачуулануу бул кандай гана жаман илдет деп айтаар элек. Эгерде бир инсандын ачуусу ээлеп алса, анда анын адеп ахлагы жоголот, кадыр баркы төмөндөйт, уят деген нерсе калбай калат. Анан ал Аллахтын жана адамдардын алдында жек көрүндүү жана пас инсан болуп калат. Ачууланба, өзүңө келгенче ачууңду сабырдуулук менен бас. Ошондо гана көптөгөн жаман нерселерден алыс болосуң. Ачууланба, акылыңды, кадыр баркыңды, ден соолугуңду, диниңди, келечегиңди сактап калуу үчүн ачууланба. Анткени жашоо бир мүнөттө ачууланууга ылайыктуу эмес, себеби бул дүйнө жок болуучу дүйнө. Ачууланба. Ачуулануу менен бирге ден соолугуңду, ички сезимдериңди, бактыңды жок кылып аласың. Анткени ачуулануу очоктогу кызарып күйүп жаткан оттой ысык. Ачууланба. Ачууланганда ар кандай илдеттерди пайда кылып алууң ыктымал. Шекер оорусу, кан басымдуулук, жүрөк кан тамырларынын сокпой калуусу сыяктуу оорулар. Ачууланба. Кимде ким ачуусун баса билсе, Аллах Таала ага болгон азабын токтотот. Ачуусун сабырдуулук менен токтотуп, инсандарды кечире билгендерге жакшылык болсун. Анткени Аллах жакшылык кылуучуларды сүйөт. Ачууланба. Башка инсандарга ачууланба. Анткени бул 5 күндүк жашоодо адамдык тууганчылык бар. Биз бир атадан, бир энеден тараганбыз. Бул жашоо турмушта Нух пайгамбардын кемесин чогуу минген сыяктуубуз. Баарыбыз бирге ар кандай кыйынчылык, түйшүктөр менен сыноодон өтүп жатабыз. Ошол түйшүктөрдүн үстүндө кайгы капаларды, ачуулукту кошпо. Ачууланба. Баардык душмандык, жаман сапаттар ачуулангандан келип чыгат. Ачуулуулуктун өзү жырткыч айбан болот. Мүмкүн ал урат, тиштейт, саят, өлтүрөт, талак коет, убаданы бузат, кыянат кылат. Анткени ал ачууланды. Ачууланган шайтанга жакын болот. Анткени шайтан инсан ачууланган убакта жаман нерселерди кылууга түртөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, эгер ачууланган инсан болсо сабыр кылсын, тик турган болсо олтурсун, даарат алып Аллахтан шайтандын жамандыгынан сактасын сурасын деп буйруган. Умар ибн Хаттаб разиаллаху анху Уайна ибн Хасанды бир жаман иш кылып койгондугу үчүн урганы калганда, Умардын разиаллаху анху кеңешчилеринин бирөөсү Умарга разиаллаху анху карап: "О момундардын амири, Аллах Таала Кур'анда ушундай деп айткан: Кечиримдүү бол жана аларды туура жолго буйру. Надандардан, динди түшүнбөгөндөрдөн жүзүңдү бур." 799. Ал эми бул инсан динди түшүнбөйт деп айтканда, Умар разиаллаху анху тынчтанып калды. Качан гана Умарга разиаллаху анху Кур'ан аятын окуса, ал ошол замат токтоп, андан аша чаап кетпейт эле. Эң кадыр барктуу халифтердин бирөөсү Умар ибн Абдулазиз өзүнүн кеңешчилеринин бирөөсүнө: "Эгер ачуулансам, ачууңузду басыңызды эскертип кой" деп буйруйт. Ошондо Умардын ачуусу басылып тынчтанып калган экен. Бир инсан Абу Бакирди разиаллаху анху тилдеп калат. Бирок Абу Бакир разиаллаху анху анын сөзүнө таасирлеништин ордуна мамилесин ого бетер жумшартып, жылмайтып койгон. Анан тиги адам Абу Бакирге разиаллаху анхуга карап, бакырып: "Аллахка ант, азыр ушундай тилдеймин, кабырыңа да кошо кирет" деп айтканда, Абу Бакир разиаллаху анху ага: "Жок, сенин кабырыңа кошо кирет" деп жооп берген экен. Бани Тамим уруусу араптардын эң ак көңүл, жумшак жана сабырдуу адам болгон Ахнаф ибн Кайстын эч ачуусун келтире албай коюшат да, эң тилизаар, катуу тилдеген бир адамды табышып, Ахнафтын ачуусун келтирүү үчүн ага акча берип жалдашып, эгер биз ушундай жерге чогулганда Ахнаф менен талашып тартышта, аны тилдеп ачуусуна тийгин деп айтышканда, тиги айткандарын жасайт. Бирок Ахнаф ачууланбай анын сөзүн көтөрүп сабыр кылат да, ага: "Мен да тигилер бергенде акча берем, сен барып тиги кишинин ачуусун келтир" деп айтат. Анткени ал киши Бану Тамим уруусунун кадырлуу инсандарынын бирөөсү. Бат ачуусу келген киши эле. Ошентип ал киши барып жанагы айткан инсанды тилдеп калганда, ал ордунан туруп тигин жерге жыга чаа уруп салат. Ошентип ушул окуяны башкаларга үлгү кылган экен.
Ошондуктан бул тар жашоодо өзүбүзгө бир сөздү эстетип жүрүүбүз абзел. Эки көзүбүздүн алдында үйүбүзгө жана жумушубузга да жазып алалы. Ал сөз ачууланба деген сөз. Бул сөздү жумушчу да, аалым да, директор да, соодагер да, аял да, эркек да жазып алсын. Качан гана биз өз напсибизди жана ачуубузду жеңе билгенде, уруш, жаңжал, ажырашуу, алаканы үзүү, көрө албастык, ар кандай руханий оорулар жана кайгы капалар азаймак. Ошондо биз жашоонун чыныгы бакытына бөлөнүп, бактылуулукка жана бейпилдикте жашамакпыз. Аллах Таала Кур'анда мындай деген: Эгер ачуусу келсе, аны ичине жутуп ачуусун келтиргендерди кечирет. 42:37. Мал дүйнө топтоо оюну. Эгерде көпчүлүк адамдардын максаты мал дүйнө топтоо болсо жана ошол оору менен ооруса, анда алар акчанын, байлыктын кулу болуп калат. Кандай жол менен болсо да байлыкты чогултуу дегенде жийиркеничтүү оюн менен ойношот. Алда байлыкты адалдан табабы, арамдан табабы, анын пайдасын көрбөсө да, аны менен жыргап куунабаса да, башкалардын укугун тебелесе да, моюндагы болгон вазыйфаны аткарбаса да, анын максаты байлык топтоо болуп калат. Бифер Брок деген бир инсан айткан экен: чындыгында мен да көптөгөн байлыкты чогулттум, бирок чыныгы жашоо турмушта бул нерсе оюн экендигин байкадым. Мал дүйнө топтоо оюну коркунучтуу жана анын аягы жок. Өмүрдүн жана бакыттын баарын жутуп алат. Ошондуктан жумушумду жана максатымды башка нукка өзгөрттүм. Алда көп мал дүйнө талап кылбай турган жумуш. Бирок ошону менен мен бактылуу болуп, элге да кызмат кылам. Ошондуктан жетээрлик байлык чогулткан иш адамдардын баарына байлык чогултуу оюнун токтотуп, турмуштундагы жетишкендиктер менен бактылуулукту сезгиле. Элге да кызмат кыла турган башка жаңы иштерди баштап, убакытты текке кетирбегиле деп кеңеш айтаар элем. Башынан тажрыйба өтүп мал дүйнө топтогон байыган адамга байлыгынын бир аз эле жетээрлик болуп, калганын балдарына таштап кетет. Бирок ал билет, эгерде балдары жашоо турмушка байлык көтөрбөй, акыл менен тарбия көтөрүп кирсе, жакшы болоорун. Чындыгында даяр байлык көбүнчө каргыштуу болуп, жакшылык болбойт. Бактысыздык болуп, бактылуулук болбойт. Байлыкта инсан жыргалчылык менен жашап, напсисин аябай тойгозуп, акылы бош болот. Гүлдөп турган жаштык убагын өлгөнчө ысырапкерчилик менен өткөрөт. Мага Эр-Рияттагы белгилүү докторлордун бирөөсү айтып калды. Ага чоң соодагер адамдардын бирөөсү бир оору менен дарыланганы кайрылып калыптыр. Соодагерге доктор: "Сен жумушуңду токтотуп, бир аз эс алууң керек экен" деп айтканда, соодагер: "Мен башка жакка сапар кылып турам, чогулуштар болуп турат. Жумушум аябай көп, ошондуктан бош убактым жок" деп жооп берет. Анда доктор: "Канча байлыгың бар?" деп сураганда, соодагер: "Менин бир канча имараттарым бар жана 3 миллиардтай реалым бар. Реал Сауд Арабиясынын акчасы" деп айтат. Доктор: "Ошол миллиардтарды өзүңдүн өмүрүңө жетээрлик кылып бөлсөң жана балдарың, кыздарыңдын өмүрүнө да жетээрлик кылып бөлсөң, өмүрүңдүн акырына чейин жакшы, бактылуу, тынчтыкта, саламаттыкта жашамаксың. Өзүң да үйүңдө көңүлүң тынч отурмаксың" дейт. Анда соодагер айтат: "Эч үйдө отура албайм. Мен байлык топтоо оорусу менен ооруп калганмын. Бир сооданы бүтсөм, экинчисин баштайм. Бир имаратты бүтсөм, экинчисин баштайм. Сапардан сапарга, чогулуштан чогулушка жүрөм." Ошондо доктор ага айткан экен: "Аллахка ант болсун, бул деген бактысыздыктын дал өзү болот. Эгер бир инсанда жашоо турмушуна жетээрлик даражада байлык болсо, ошого ыраазы болуп, каниет кылып, кабыл кылса, сенден 1000 эсе бактылуу болмок. Акчанын, байлыктын, миллиардтын кулу болгондор өздөрү да сезбестен эң жийиркеничтүү оору менен ооруп жатышат. Ал инсан максатсыз эле байлык топтоо, чеги жок байлыкты үйүү. Бир буюм үчүн, өлүү үчүн жашап, жакшылык кылып кыйратпайт. Ар нерсенин өз укугун бербейт. Бактылуулукту кура албайт. Акыретке да байлыгын алып бара албайт. Аллах Таала Кур'анда адамгерчиликсиз, жүзү кара, бакыл соодагерлер тууралуу айтып кеткен. Бир соодагердин бир кумара толтура алтыны бар экен. Ал күнүгө кечинде ошол алтындарын эсептеп, анан бирден өөп чыгат экен. Өөп жатып алтындарына: "Кандай гана жакшысың, кандай гана укмушсуң. Тирүү болсоң да, өлүк болсоң да эң жакшысың. Аллахка ант, мен өлгөнчө ушул жерден чыкпайсыңар" деп айтаар экен. Аллах Таала Кур'анда мындайлар тууралуу ушундай деген: "Адамдарды кылыгы жана тили менен шылдыңдаган баардык шылдыңчыга азап тозок болсун. Ал байлыкты адал арамына карабай чогултту жана эсептеди. Байлыгы аны түбөлүк жашатат деп ойлойт. Жок. Алар кыяматта сөзсүз хутамага ташталат. Сен хутама эмне экенин билесиңби?
ал Аллахтың алоолонгон тозогу. 104:1-6. Байлыкка кул болгон байкуштар байлык топтоо үчүн түнү күнү чуркашат. Бир жакшылык кылуу максаттары жок. Садака бербейт. Кембагал жетим жесирге жардам берип батасын албайт. Тууган урук менен карым катнашы начар. Конокту сыйлабайт. Муктаждарга жардам бербейт. Ушундай байкуштар байлыгынын себебинен тозокко азапталышат. Канчалык байлыгы көбөйсө да алар бактысыз инсандар. Анткени алар байлык топтоодо ислам жолуна туура келбеген жол менен топтошууда.